Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Чордондо программасы. Бүгүн биз соңку учурдагы түзүлгөн кырдаалдар боюнча кеп козгойбуз. Ал үчүн студиябызга Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы спикер Чыныбай Турсунбековду чакырабыз жана оң тарабында УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловду чакырабыз. Кош келипсиздер. Чу дегенде эле ушу депутат мырза сизден баштагым келип турат суроону. Азыркы парламенттин ишине коомчулукта аябай кандай көп сындар айтылды. Ал тургай ошол эле айрым депутаттар муну моюндап, мандатынан да баш тартып, ишин таштап кеткен учурлар болду. Сиз ушул коомчулук тарабынан айтылып жаткан сындарды жүйөлүү деп эсептейсизби? Албетте негиз бар. Жөн эле айтылып аткан жери жок. Коомчулук ар дайым өзүнүн өкүлчүлүгүнөн биринчи кезекте ошо элдин көйгөйлөрүн чечет деп күтүшөт. Экинчиден ошо көйгөйлөрдү чечиш үчүн парламенттин трибунасынан туруп, мындай тартынбай, бетке айтып, маселени коюп, күрөшөт деп чечишет. Эгерде бул экөө жок болсо же өтө мындай начар деңгээлде койсо, ошого жараша эл баа берет. Бүгүнкү күндө азыркы чакырылыштан, 6-чакырылыштын депутаттарынан ошондой күрөштү эл көрбөй атат, ошондой аракетти эл көрбөй атат. Элдин көйгөйү жетиштүү, өзгөчө акыркыдагы байланыштуу маселелер дагы көбөйдү. Ал маселелер чечилмей сайын өздөрүнүн өкүлдөрүнө болгон элдин нааразылыгы ар дайым күч болот. Сиз айтсаңыз, негизи эле ушу элдердин айтып жаткан пикирлерине дагы эмне деп кошумчалайт элеңиз? Чын эле ошондой болуп жатабы азыркы парламенттин иши? Эми азыркы кезде элде көп пикир бар да. Кайсынысына токтолоорун эми мен билбейм, бирок парламент жөнүндө, депутаттар жөнүндө айтып аткан мына азыр Чыныбай акынчы айткан сыяктуу эле негиз көп. Анын негизди ким берип атат? Ошол депутаттардын өзү ишмердүүлүгү көрсөтүп атпайбы? Ошолордун кылган иштери, айткан сөздөрү, кабыл алган чечимдери, ошонун баары ошондой пикирге түрткү берип атат да. Эгерде алар идеальный иштеп, эми парламент деген бул эмне? Бир бийликтин бир бутагы да. Болгондо да эң негизги бутагы. Мамлекетти негиздөөчү, мамлекетти алдыга жылдата турган эң чоң бутак, баарын көзөмөлдөй турган орган бул Жогорку кеңеш. Мына ошол жердегилердин компетенттүүлүгү жөнүндө азыр көп шек бар. Бул деген эми коллегиальный орган, арасында билимдүүлөрү бар, бирок билимсиздер көп болуп атпайбы? Билими тайкылар көп болуп атпайбы? Билими тайкылар аларында көптүк түзүп атпайбы? Анан ал жерде конъюнктурщиктер көп болуп атпайбы? Азыркы түзүлгөн саясий кырдаалга эле ыңгайлашып эле ошо менен иш жүргүзүп, анан элдин чечиле турган көйгөйлүү маселелердин көпчүлүгү чечилбей калып атпайбы? Анан ошондуктан анан элдин арасында жанагындай сын пикирлер көп пайда болуп атат. Парламенттин курамына дагы аябай бир сын пикирлер көп да. Ошол эле олигархтар келип отурат. Ошол эле сиз айткандай билимсиздер келип отуруу депчи. Буга эмне себеп болуп атат мындай? Шайлоо системасыбы же кандай? Мен бир 20-жылдагы же Швециядан болгонбу, же кай жерден бир белгилүү бир жазуучу, саясатчы адамдын сөзү менен айткым келет да. Алар ошол 70-жылдары, 20-жылдын 70-жылдарын айтып кеткен экен. Мамлекеттен эң акылдуулар, билимдүүлөр, таза адамдар мамлекеттен чыгып кеткенден кийин ошол мамлекеттин парламентине бизнесмендер толуп алат, плейбойлор толуп алат, билимсиздер толуп алат, мамлекетти базаркомдор башкарып алат деп айткан. Мына 70-жылда биз анда Совет Союзунда жашап турган убакта. Азыр мына ошол эки 5 жыл өтүп атат, мына жакында булардын срогу бүтөт, полномочиясы октябрда. Ошол эки берген убадалары менен гана эл ишенип, көпчүлүк ошого добуш берди да. Анан азыр ошол убадалар канча аткарды? Кээ бир партиялар 0% аткарды. Кээ бири 10% кеп аткарды. Бир да партияды мактана албайт. Мен ошол эки айтканымдын 50% аткардым деп эч ким айта албайт. Ошондон эл анан буларга такыр эле жанагындай ишенбестик пайда болду. Ишенбестик пайда болгондон кийин ал элди эчтеке кыла албайсың. Ал бүттү, ал уже полностью оппозиция берет дагы, калган дагы жакшы чыгарган чечимдерге дагы мындай таптакыр башка көз караш менен карап тура алат. Ишендирүү кыйын болуп калат ошондо. Азыр алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча кеп козгогум келип турат да. Азыртадан башталды партиялардын даярдануу дымагы, ошол эле пиар иштери дегендейчи. Анан эксперттер талдап жатат, бул күздө болчу шайлоо аябай бир атаандаштыктын негизинде курч мүнөздө өтөт. Сиз эл өкүлү катары кандай баамдайсыз? Негизи кечирээк башталды деп ойлойм. Адатта 1 жыл мурда эле башташат. Бирок тилекке каршы орун 120 эле. Жулунгандар канча экенин көрүп атасыңар. Анан ошол 120 орунду алып калыш үчүн бүгүнкү күндө партиялар
özünün işin başlaştı. Aşıp ketse 3 aydan keyin 4 aydan keyin şayloo boluş gerek. Al şaylooda kimge el doğuş berет деген masala gün tertibinde bugünkü gün tertibinde turat. El бийликке береби, байлыкка береби, же акчага дегенде, же ошол идеологияга береби, маселе ошондо турат да, кимисине берет деген маселе турат да күн тартибинде. Сиздин пикириңиз? Мен мындай ойлойм. Биз азыр мына 10 жылдан бери азыркы конституция менен азыркы башкаруу системадан келтабыз. Анан азыркы биз мурдагын да көрдүк, 5-чакырылышта көрдүк, 6-чакырылыштын азыр канча деген критика менен келтабыз. Анан эмди шайланган состав ушундай болобу же мындан жакшы болобу деген суроогочу мен бир эле жооп бар менде. Эч өзгөрбөйт. Может адамдардын фамилиялары өзгөрүп барышы мүмкүн, бирок сапаты жагынан ушундай болот, ушундан ылдый болуп калышы. Буга эмне себеп деп ойлодуңуз? Буга себеп азыркы башкаруу система таптакыр азыр эл үмүт кылган, эл каалаган эмеге бул мамлекеттик башкаруу системасы жооп бербейт. Анткени бул башкаруу системасын биз өзгөртмөйүнчө, пока бийликти эл көзөмөл кылмайынча 6 жылда bir жол отчетун алган эмес. Жыл сайын, керек болсо ай сайын элдин көзөмөлүндө турган бийлик, жоопкерчилик бийлик келмейинче элдик курултай өзгөрбөйт. Элдик курултай дейбизби? Ал элдик курултай Ашматайын кетирип туштат, элдик курултай. Башка любой ат менен, аны улуу жыйын дейбизби, жогорку кеңеш дейбизби? Ишилип, биз азыркы башкаруу системасын биз өзгөртүш керек. Бул элдин келечегин иштей тургандай. Мисалы, биз биринчи конституцияны сурап атканда ким сурады элден? Сен азыркы конституция ушул керекпи деп элден сурады беле? Кандай кырдаалда биз ушу конституцияны кабыл алганбыз? 10-жылы. Элдердин баардыгын жүргөп кой эптеп кыргын токтосо экен, согушкан токтосо экен, улут аралык согуш токтотолу, мореки болгон бийлик талашын токтотолу эптеп, мына койго конституцияны кабыл алып берели деп иштегилечи, тынчтыкчы мамлекет деген үмүт менен гана шайланган. А элге тандоо болгон эмес да. Ошондон азыр элге биринчи любой конституциянын астында эл менен сүйлөш керек. Кандай конституция керек? Биз каяка умтулуп атабыз? Мамлекет каяка атабыз? Жөн эле декларация биз демократиялуу, укуктуу мамлекет курабыз деген лозунг менен любой конституцияны Западтын, батыштын эмеси менен, үлгүсү менен, батыштын консультанттарынын аркасында алып алган оңойбу, же болсо өзүбүзчө улут катары, мамлекет катары биз өзүбүз сүйлөшүп, консенсуска келип, бир келишимге келип, мына биз момундай деген жолго барышыбыз керек, биздин мамлекет моундай болуш керек, мына момуналарга жооп бериш керек, биздин башкаруу системасы деген келишимге келиш керек. Анан кийин чечиш керек. Азыр башкаруу системасы жөнүндө айтып атат, өлкө кандай системаны жашаш керек. Мен айтканым эми дүйнөдө 200дөн ашык өлкө бар, бирок бардык өлкөлөр негизинен бир 4-5 формасы бар деп айтайын, ошо менен жашап атышат. Бул президенттик башкаруу формасы, Американы билебиз, мисалы. Же болбосо парламенттик башкаруу формасы, же аралаш мындай жарым президенттик, жарым же болбосо толугу менен диктатордук, мисалы Түндүк Кореяны билебиз. Анан ошолорду карап көрүп, кээде башкаруу системасында эмес. Мисалы, кээ бир айтып атпайбы, бизге ошо күчтүү бийлик жетишпей атат деп. Түндүк Кореяда күчтүү бийлик бар, бир эле киши башкарат. А бирок Түндүк Кореянын элинин жашоосун кара, кандай акыбалда жашайт, эмнеге жетти эли, эмне кандай жыргалды көрүп атат, баарыбыз жакшы билип шылдыңдайбыз, туурабы? Же болбосо биздин кошуна өлкөлөрдөн деле ошого жакын болбосо дагы ошо сыяктуу бир адамдын башкаруусунда бийликтерди көрүп келатабыз да. Ага да биз мындай сын көз менен карайбыз да. Ошон үчүн маселе биз өзүбүз жалпы эл бир кайсы система, парламенттик система дейбизби, же башкаруу системасын дейбизби, ошону толук кабыл албай алышыбыз керек. Биздики бүгүнкү система деле парламенттик эмес, баарыбыз жакшы билебиз. Ага чейин Акай Бакиевдер башкарган система президенттик система дечүбүз. Бирок ошол эки президенттен куу ийдик да, туурабы? 2010дон кийин парламенттик башкарууга багытталган болдук. Алгандай болдук, бирок парламенттик башкаруу болбогонун көрүп атабыз. Ал система аягына чейин отурган жок. Анда парламенттик система болсо толугу менен бир өкмөттө өлкөнүн тагдырына премьер-министр өзүнүн партиясы менен жооп берип калмак. Бизде эч бир премьер-министрди 2010дон бери бир премьер-министрге жоопкерчилигин кое аласыңбы? Аларды жогору жактан эле бирөөлөр алып келип койду. Ал бир саясий партиянын да кишиси эмес. Бир эле кишинин кишиси болуп калып атпайбы? Аны баарыбыз жакшы билебиз да. Ошондой эле тагдырды көрүп келатабыз. Ошон үчүн биз биринчи кезекте ошо алган системаны тандап алган системадан күнөөлөшүбүз керек. Ошо системаны биз туура иштете алабызбы? Мыйзамды туура колдоно алабызбы? Биз мыйзамга карап иштейбизби же мыйзам бизге карап иштеп атабы деген маселе турат. Мен көрүп атам, баарыбыз жакшы билебиз. Саясий конъюнктурага жараша, саясий конъюнктурада ким сөздүн ээси болуп калса, ошол мен муну
момундай карайм деп койсо, мыйзам ошого карата иштебейт. Мыйзамга карата эмес. Ошо кишинин ошо маселеге карата көз карашына жараша мыйзамдар иштеп калып атат. Бул туура эмес. Биз ушундай нерсени оңдошубуз керек. Ошого кошумча кылып коеюнчу. Мына азыркы акыбалга келгенге ким күнөөлүү буга? Биздин азыркы конституцияда деле бул парламенттик мамлекет деп эсептелген, президенттикте эмес бул. Ошо парламент келген полномочиянын баарын эмне пайдаланбай атат? Мына 11-жылы парламент келгенде өзүнүн ыйгарым укуктарын бар тең багынып туруп өткөзүп берип койду президент Атамбаев кошул кезде. Мына тышкы иштер маселелерин бар тең парламент өткөзүп берип койду да. Бул болсо конституция боюнча бул жогорку кеңештин функциясы болчу. Көп маселелерди өткөзүп берди. Аны ошол жалдырап оозун карап калды, бир президенттин оозун карап калышты, отурушту. Бүт багынып берди, отуруп берди. Ошондон бери мына уланып келди. 6-чы чакырышта андан кийин эмес оозун карап отурушту баатыр. Мына азыр деле ушундай болуп атпайбы? А эгерде мындай карап көрө турган болсок, азыркы президенттик конституцияда мындай чарбалык иштерге, экономика иштерге киришкенге такыр укугу жок да. Эгер укугу киришкенде премьер-министрдин жумушуна кирише турган болсо, эртең кыйкып чыгат да. Мына баары силер кыйкып чыгасыздар, бул узурпация кылып атат. Сиздин анда укугуңуз жок деп. А киришпейин десе, парламент президенттин оозун карап отурат, өкмөт президенттин оозун карап турат, аяктанганда указга түшөт. Мыйзам кабыл алууларда, чечим кабыл алууларда тиякка карап турат, чыгыш жагын. Аяктанганда установка келет деп. Мына президенттин көзүн карап калуусунун эмне себеп? Президенттин рычагтары баягы жоопкерчиликти алгандан качкандар көп бизде. Жоопкерчиликти ала билген адамдар гана өлкөнү алдыга жылдырат. Жоопкерчиликти ала билген адамдар гана лидер боло алат. Партия болобу, мамлекет болобу, өкмөт болобу ошонун ишин алга жылдырат. А жоопкерчиликти албаган кишини өкмөттүн башчысына бир эмес 10 кишини коюп кой, жоопкерчиликти алгысы келбесе эчтеке кыла албайт. Парламентте деле ошондой болуп атат. Жоопкерчиликти ала билген кишилер аз болуп атат. Ошон үчүн алар түртө салып жалдап менден сурабасын, башкалар жооп берсин деген маселе болуп атат да. Жоопкерчиликти ала билиш керек. Кеп анда эмес. Мындайда 120 адамдын жоопкерсиздиги керекпи бизге мамлекетке? Монда кыйналып турган кезде элге. Же бир кишинин жоопкерчилиги керекпи? Бир кишиден сураган жакшыбы, же 120 кимден сураган билбей ошол жерден отурган жакшыбы? Мына мондай кризистин явленип атканда финансы жактан, экономика жактан бардык тармактардан бизде финанс болот. Жумушсуздук, жакырчылык күчөп турганда эмне кылыш керек? Мамлекеттеги ресурстардын баарын бир алга алыш керек. Бардык мамлекет ушинтип чыккан кризисте. Башкаруу формасын кайсысын тандайсыз? Башкаруу формасын тандаш керек. Мен айтып атам, күчтүү бийлик парламент. Жок, күчтүү бийлик керек. Ал болсо эки жакты калдыкта карап чече турган бийлик керек. Элдин элдин маселелерин чече турган бийлик керек. Бирок ал жанагындай Атамбаевге окшоп өз билемдик кылып туруп, узурпация кылып кетпегендей, Бакиевтерге окшогон жанагындай үй бүлөлүк кыландык бийлик айланып кетмегендей, аны көзөмөлдөй турган экинчи механизмде түшүш керек. Противовес. Мына экөөнү тең түшүп койгондо ошондо иштейбиз. Анан азыр 120 депутат ар ким жанагы рак лебед шука болуп туруп, баары тең тиякка тартып, биз жылгы отурбайбыз бу жерден. Алар чече турган маселени делегат этип койгон тиякка, эч ким чечпей атпайбы аны. Рахмат. Мен буга мынтип айтат элем да. Негизи 120 парламентте өлкө болсо деле 120 депутат жооп бербеш керек. Кайсыл партия көпчүлүктү алып өкмөттү түзсө, өкмөттүн башчысына лидер келиш керек. Ошол партияны түптөп жогорку кеңешке алып келип, парламентке алып келип, парламенттен мен бийликти алам деп жоопкерчиликти ала билген адам ал жооп берет. Өкмөттүн ишине, аткаруу ишине, парламенттеги кабыл алып аткан мыйзамдарга да ошо жооп берет. А 120 депутаттын оппозицияда калган, азчылыкта калган бөлүгү аны менен кармашып элге айтат, жок, силер туура эмес партияны көпчүлүк добуш берип койдуңар. Эгерде бизге берсеңер, биз могул маселени мындай чечмекпиз, бул мыйзамды кабыл алмак эмеспиз. Карачы, булар көпчүлүктү алып алып деп 5 жылдык мөөнөт болсо 5 жыл бою чабышып, өзүн элдин алдында өзүнүн туура экендигин далилдемек да. Мына ушундай биз системага өтө ушундай кармаштын ичинде болушубуз керек. Кармаш болуш керек, күрөш болуш керек, бирок ал күрөш дал ошол мыйзам чегинде система дүйнөнүн бар жеринде ошондой. Биз эми жаңыдан бир эспет ойлоп таба албайбыз да. Кыргызстандын эли таптакыр дүйнөдөгү башкача эл эмес да, мындай космостон түшкөн эл эмес. Ошол эле дүйнөдөгү башка элдер сыяктуу эле элдердин бирөөсү. Ошондой мамлекеттердин бирөөсүбүз биз. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир партияга беребизби? Же бир системаны тандап алышыбыз керек деп атам. Ал президенттик болобу, парламенттик болобу, же королдук болобу, хандык болобу, бир системаны тандап алыш керек. Анан жоопкерчиликти бир кишиден сураш керек, же ошол бир лидери бар партиядан сураш керек деген кеп да. Анан биз парламентти дегенде эле 120 депутаттан, жок, 120 депутаттан сурай албайсың.
120 депутаттын ичинен ким өкмөттү түзүп, аткаруу бийлигин колуна алып иштери жасай баштаса ошондон сурашың керек. Парламенттик өлкөдө, президенттик өлкөдө президент өз өкмөт аткаруу ишине жооп бериш керек. Эгерде Америкада ошондой да, өкмөттү Американын президентинин өкмөтү, ал Американын президенти аткаруу иштерин жүргүзөт, парламенттин конгресси болобу, сенаты болобу, анан анда да эки партия бар билесиңер да, республикалык менен демократиялык партия. Анан кийин ошол эгерде демократиялык партиядан келип калган президент болсо, демократиялык партиянын депутаттары анын ишин колдоп, республикага каршы болот. Республикалык партиядан келип калган президент болсо, тескерисинче бул негизи эл деген бир адамдын эле көзүн карап иштебеш керек. Бир күч, саясий күчкө ишенип иш кылыш керек. Жоопкерчиликти албай жатканда эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Ошол Система толугу менен парламенттик болбосо, сен бул парламенттин кимисинен сурарыңды билбейсиң. Система парламенттик эмес. Биз система парламенттик болсо, биз парламент деген премьер-министрди өзү чечмек. Өзү чечеби мүмкүн да? Эч качан өзү чече албайт. Биз парламентке келбеген кишилерди алып келип премьер-министр кылып отургузуп атпайбызбы? Парламенттин күчү жок да. Күчү болсо айтпак, жок. Мен чечем, менин 61 добушум менен мен өзүм каалаган кишини премьер-министр алып келем демек. Антип айта албайт да. Бизде мындай болот да. Жана жоопкерчиликти кандай кылыш керек болот? Бизде азыр ушундай 6 миллион элүүс бар кичинекей чакан мамлекетте ушундай сложный механизм керекпи бизге, мындай башкаруу системасы? Бизде премьер-министр эмне кереги бар? Вот өкмөттүн башчысындагы, мамлекеттин башчысынын биргеле иш кылыш керек. Бирлик иш кылыш керек дагы. Ал ошо президент башкаруу болот да. Күчтүү парламент болот. Президент башкаруу болот да ошол. Күчтүү парламент болуш керек. Бүт ошо менен алып баш керек. Азыр болсо премьерге шылтап коюп, президентке шылтап коюп, ана парламентке шылтап коюп, ана бир маселе чечилбей атат азыр. Сложный азыр карап койсоң, мына премьер-министр азыр чрезвычайный ситуацияны өздөрү киргизген. Чрезвычайный ситуация бүтө элек. Элдин баардыгына ишкерликтен уруксат берилет. Мына ушул мезгилде чечүүчү маселелерди чече турган мезгилде, эл аралык катнаштарды чегараны ача турган мезгилде да чегара маселени чечип, башка элдер менен жана биздин мигранттар көптөр кайта албай жүргөн, ошонун баарын чече турган мезгилде премьер-министр отчетко чыгып кетип калган. Бул кандай жоопкерчилик бул? Кимден сурайбыз муну? Өз билгенин кылып кетип калды. Ошондуктан биз жооп бере турган жооптуу бир бийлик келиш керек. Эгерде таза адамдар келип, мамлекеттик адамдар, таза адамдар келмейинче, бул мамлекетти аяктап барат. Эч көзгөрбөйт. Мен бул ишке бир нерсени кошо айталам. Эгерде биз толугу менен парламенттик өлкөдө жашап, ошол премьер-министр өзүнүн партиясы менен келип анан премьер-министр болуп калган болсо, аны партиялаштар да кетирмек эмес. Эртең шайлоо болот 3 айдан кийин. Биз ушу шайлоого кайсы бетибиз менен барабыз? Демек, биз анткени парламент алып келген киши эмес да бул премьер-министр. Ошон үчүн ал парламенттен сурабайт, мен отпускага кетейинби же кетпейм деп. Эртең шайлоого барат элем деп кылчактабайт. Маселе ошондо да биз системаны толугу менен киргизе албай атабыз. Биз бир система менен кете албай атабыз. Баардыгы арабөк болуп атат да, орто жолдо калып атат. Ушул эле мына Зулушев көтөрүп чыккан маселе да, бул мыйзам долбоор аз комутталып турат да. Бул аз гана убакыттар калды, ушул жетишеби? Ушул башкаруу формасын тандап референдум өткөрүүгө. Биз парламенттик системага толук өтүшүбүз керек деген мен пикирдемин. Анткени бир адам өзү жаңгысы эч качан иш кыла албайт. Ал өзүнүн көз караштары туура келген, идеялаш, ишенимдеген адамдар менен, командасы менен келип иш жасайт. Бир кенедей ошо айтып аткан ишкерлер дагы өзү жаңгысы ишкерлик кыла албайт. Ал өзү команда түзүп алып келип бир ишти ачып, ошону өстүрүп, өнүктүрүп, анан бутка коет да. Ошол сыяктуу жоопкерчиликти алат деген ошол. Бир өлкөнүн жоопкерчилигин алыш үчүн бир команда келиш керек. Ал команда келип туруп, командасы менен эртең күнү баары билет, анын ичинен эртең күнү биз парламентке келсек, сен ички иштер министри болосуң, сен коргоо министри болосуң, сен мен деп ошондой компетенттүү адамдарды чогултуп, анан келип биз эртең күнү момундай реформа жүргүзөбүз, саламаттык сактоодо момундай өзгөртүү жүргүзөбүз деп баардык ошо коомдогу тигил же бул ишке компетенттүү профессионал адамдарды алып келип, ишин билген адамдарды алып келсе, ал команда анан иштебей өзүн көргөзө албаса, ал ордуна эл анан башка команданы шайлайт да, башка партияны шайлайт. Мен парламенттик системанын тарапкери болгонум, көрүп атам, дүйнөдө парламенттик система менен жашаган өлкөлөр гүлдөп, өнүгүп өсүп 75-80% бүгүнкү күндө баардыгыбызды суктандырып атат да. Биз эмне ошолордой болуп команда түзө албайбызбы? Биз бирибизге эле аңга түртүп эле, бирибизди эле бутунан тартып, баягы чуңкурга салганга машпызбы? Башка иш колубуздан келбейби? Түзө албасыбызды биз көрсөтпөдүкпү? Биз партиялар менен ишенип берип койдук, партиясы аңгатып койбодуңар бизди. Жаңгыс кишилерден аңгатып койбоду. Ким кепилдик берет? Азыр да аңгатып койбойсуңар. Азыр да ошон үчүн биз коррупционерлердин баары келбейт да, ким кепилдик берет? Ошон үчүн бул партияны токтотуш керек. Партия деген сиз классический партиялар келген жок.
Партиянын арасында урлар да бар, кылмыскерлер да бар. Өзүнүн бизнесин эметкен адамдардын баары келип атып, мына алар мамлекеттин кызыкчылыгы менен партиянын кызыкчылыгын дал келбей атат да. Ушул жерден мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн адамдар келиш керек парламентке дагы. Ушул жерден суроо бергим келип турат. Мына ушул шайлоо системасы ошондой адамдар топтоп команда түзө билиш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Адам өзүнүн тегеретесине команда түзүп, эл чогулта албаган адам, өзүнөн башканы эмете албаган адам 1000 гений болсун эчтеке кыла албайт. 1000 акылдан болсо эч кыла албайт. Адам адамдарды чогултуп, команда түзүп, бир күч уюштуруп, ошолор менен иштеп, бир алда элдин алдына айткан сөздөрүн ишке ашкыра билиш керек. Мына парламенттик өлкөдө Меркель элдин баары осун карап иштеп атат. Меркель 10 жылдан бери эмес, канча жылдан бери иштеп, Германиянын эле эмес, келипкисе дүйнөнүн саясатына таасир тийгизип атат. Германиянын экономикасы күчүнө тайган жок. Анткени эл көрүп атат. Меркель баштап келген партия жаңы эле партия эмес. Дагы бир башка партия менен кошулуп алып, эки партия биригип алып, канча жылдан бери коалиция түзүп алып, Германиянын экономикасын гүлдөтүп атат. Биз ошондой нерсе жасай албайбыз. Мына кыргыздар, биз мурдубуз бучук, көзүбүз сокур, кулагыбыз дүлөйбү. Биз эмне ошондой команда түзө албайбызбы, ошолордо иштей албайбызбы деген нерсеге намыстанышыбыз керек. Рахмат агай, мына ушул жерден суроо бергим келип турат. Азыр биз парламенттик башкарууга багыт алганыбыз менен ушунун баягы курамы маселе болот да, маселе. Курамында да. Курамын өзгөртүү үчүн баягы шайлоо системасын өзгөртүү керек деп 14 депутаттан турган топ мыйзам долбоорун иштеп чыкты да өткөндө. Азыр коомдук талкууда турат. Ошол биз партияны эле шайлап коюп, анан ал партиянын курамын лидерлер гана чечип, олигархтардын келишине, баягы ал жак коррупциялашып кетип атат деп билдирип атат да. Анан эми ушул шайлоо системасын алар киргизишип атат. Талапкерди дагы биз өзүбүз эл тандагандай болушу керек, тизмен ичинен деп. Бул жаттан алганда эмне дей аласыз? Андай системалар бар. Андай системалар бар. Биздин трагедия эмнеден турат? Биз ошол эки азыркы элдин тагдырын кыйналышта турган, ушундай эмелер кризисный явление турган кезде биз партияларга откупка берип койдук. Элдин тагдырын берип койдук. А партиялар мына түзө албайсыздар. Түзө албаганыңызды көрсөттүк да. Түзө албайт экенибизди көрсөттүк да. Анын үчүн Германияда болгон 200-300 жылдай болгон маданият керек, тарыхый маданият керек, саясий маданият керек аларга. А биз ошонун учитесь керек, ошонун баары тең. Биз ата-бабалар 1000 жылдан берген ата-бабасы каада салты менен келгенбиз. Алар жазбай туруп бир сөз менен аткаргандай кылган ата-бабалар. Мына биз ошол экени ойлонушубуз керек. Жөн эле көз жумуп алып эле тиги батышты айтканын кыла берип, алардын консультанттары келип, алардын комиссиянын тыянагы менен эле өз тагдырыбызды аларга салып берген болбойт. Биз ойлонуп жакшы элек, баш менен иш кылыш керек. Биз ойлонуш керек. Эмнеге барабыз, каяка барабыз? Элдин келечегин ойлош керек. Ал эптеп эле бийликке келип алып отурду. Эмне болду? Мына келишти парламентке, бийликке келди. Эмне кылды? Эч өзгөргөн жок да. А бийликке келгенде мамлекеттин элдин турмушу өзгөрө тургандай, жакшы жакка өзгөрө тургандай, жумуш орундары түзүлө тургандай, жакырчылыктан чыга тургандай, элдин баарын көчүп кеткен элдин баарын алып келиш керек берге. Биздин улуттук коопсуздук өтө коркунучта турат. Жаш балдардын баары тең сыртта жүрөт. Эгерде тең биздин болсо ким барат? 60-тагы шалдар барабы? Же мектептеги жаш балдар барабы коргогону? Мына ошонун баарын алып келиш керек. Анын үчүн могу жерде бийлик, жоопкерчиликтүү бийлик торбор жумушту баарын тош керек. Бүт орундан түшүш керек. Ишканалар түшүш керек бу жерде. Промышленность таркаланып бүттү бу жакта. Рахмат агай. Мына эми дагы бир суроо бергим келип турат. Азыр эми дагы шайлоого жакын калды. Азыр бирок баарыбызга эле белгилүү, бардык эле партиялар азыр саясий кризисте да. Биринин лидери камакта болсо, экинчисинин иши сотто дегендей да. Анан бул жааттан алганда КСДП партиясын мисалга алда, кечээ эле мына да КСДП партиясын Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын ичинде да бир мындай жарылуулар болуп атыптыр да. Сиз ушул партия менен келгенсиз да. Депутат болчу. Бул боюнча эмне деп айта аласыз? Ушул КСДП боюнча. Албетте, партиянын КСДПнын СДПК деп айтабыз. Тагдыры түздөн түз. Атамбаев биринчи башынан баштап келаткан үчүн Атамбаевдин тагдырына байланышып, өзгөрүп, жуурулушуп, мындай бүгүнкү кырдаалда кризистик абалга жетип атат. Анткени Атамбаевдин тагдырынан бөлүп кароого КСДПнын мүмкүн эмес экендигин бүгүнкү турмуш көргөздү. Эгерде Атамбаевдин тагдырынан бөлүп кароого мүмкүн болгон болсо, анда дароо эле куйругун шарт кесип келдириктей. Анан кийин КСДП кете бермек. Бирок андай болгон жок. Анткени ошо Атамбаевга 20-30 жылдан бери ишенип жанында жүргөн
шакирттери бар экен. Атамбаев түзүп кеткен касияктын ичинде Атамбаевдин идеясын бүгүнкү күнгө чейин коргоп, Атамбаевга бүгүнкү күнгө чейин ишенген адамдар бар экен. Бирок ошол эле мезгилде ошо партияда Атамбаевди көрүп, андан тажап, ага нааразы болуп, ага каршы болгон күчтөр бар экен. Сагынбек Абдрахмановдун мисалынан көрдүк. Бүгүнкү күнгө чейин Сагынбек Абдрахманов бир эле нерсени айтып келиппи. Мен СДПКнын эч бир башка мүчөсүнө же СДПКга каршы эмесмин. Мен Атамбаевга нааразы болгон үчүн эле ушинтип чыгып мына СДПКны бөлдүм деп айтып келет баягы. Демек, мунун баары баягы бир нерсени көргөзүп атат. Кыргызстанда партиялар ошо түзүп бүгүнкү күнгө чейин алып келген үчүн бир топ ошо Текебаев өзүнүн ата мекенине жоопкерчи болуп, Ак Шумкарга ким жоопкерчилик болуп, ал эмес коммунисттик режимди мактап атабыз. Мына коммунисттик режимден чыктык деп Марат Мырзакеевич жолдо келатканда сүйлөшүп аттык эле ошол жактан келатканбыз. Коммунисттик режимде акыркы 5 жыл коммунисттик партияны башкарган Исхак Масалиев, то есть Абсамат Масалиев өзүнүн уулунан таштап кеткен туурабы. Бүгүнкү күндө коммунисттик партияны Исхак Масалиев башкарып атпайбы, туурабы? Демек, партияда белгилүү бир преемственность болуш керек экен, аны турмуш көргөздү. Коммунисттик партияда да ошондой бар экен, социал-демократиялык партиядагы бүгүнкү кырдаал ошону көргөзүп атат. Анда да ошондой преемственность пайда болуп калыптыр деп. Башка ата мекенде да болуп калышы ыктымал эртең ошондой преемственность. Текебаев даярдап жүргөн, таптап жүргөн күнүктөр бар да. Алар эртең күнү баары тең эле Текебаев мисалы түрмөгө түшүп калганда чалкасынан түшүп калды деп тетирип басып кеткен жок да. Ал Текебаевди колдоп да жүрүштү. Бүгүнкү күндө чыкканда да кайра айланасын топтолуп атат. Бүгүнкү күндө ошондой эле СДПКда дагы Атамбаев түрмөгө түшүп калса дагы анын таптап жүргөн бир топ күчтөрү калып атат Атамбаев тарапта. Бирок ага нааразы болуп жүргөн 24 жылдын ичинде нааразы болуп жүргөндөр бөлүнүп чыгып атат. СДПКнын трагедиясы бул жанагы бийликке келгенден кийин башталды трагедиясы. Туура, бардык трагедия бийликке келгенде башталат. Жанагындай бийлик теңсеге мансапкөрлөр бар тең бүт бар ошол партияга кирип алып туруп, андан тышкары Атамбаевдин ролу өтө чоң болду. Атамбаев, мен ачык эле айтайын элдин көзүнчө, Атамбаев чоң уур болгон. Өзү уур болуп, тегерегени уурларды алып келген. Уур эмес, жаш балдарды алып келип алдап туруп аны уурдаттырган, алардын баарын өзүн заложник кылып алган. Мына азыр Атамбаев менен кошуп бүт баары камалып жатат. Ошондо мен ага атаандаш болуп чыккам 11 жылы. Мен ошондо элге эскерткем. Бул уурлар келип атат. Бул эчтеке өзгөрбөйт мамлекетте. Мына бул киши да билет, мен ошо элдин арасында чыгып сүйлөшүп жүргөндө бул кишилер отурган. Ошондо айткам, Акаев, Бакиевдин системасында эчтеке өзгөрбөйт. Ошол эле уурлар, ошол эле коррупцион схемалардан калып атат. Шайласаңар башка таза адамдар шайлагыла деп айткам. Мына ошол келди да ошол. Анан ал уурлар келсе, уурлар кандай жолго алып барат? Тегерегин баарын уур кылып коет экен. Рахмат агай. Ошо канча адамдардын тагдырын талкуулады. Азыр бизге бөлүнгөн убакта аз эле калды. Эми бул теманы аябай тактап коюн. Алмаз Шакшеновдун тегеретесинде бар уур болсо, анда тегеретеси мындай уур эмес адамдар да бар экенин эл ишенип, бүгүнкү күндө СДПКдан президенттер да чыкты. Бүгүнкү күндө СДПКдан парламентте отуруп калгандар да бар. Ошон үчүн баарын бир эмеге салууга болбойт. Мен баары эмес, чечүүчү ролдорго. Жанага окшогон тиги ким өзүңүз айткан жана Сагынбек Абдрахмановго окшогондор, ал идеяга ишенген адамдар болгон. Алардын баары кийин чыгып кетпеди күйүп. Азыр бүгүнкү күндө фракция менен кыска эле айтсаңыз, фракция менен партиянын мүчөлөрүнүн ортосунда байланыш барбы? Эми биздин фракцияда ошол партияга барып келип саясий кеңештерине катышкан бир топ депутаттар отурат. Алар келип, мына бүгүн эле анча-мынча 26-сында айтып атышты. Рахмат агай. Бизге бөлүнгөн убакытта келип жетти. Сиздерге ушул эфирдин аягында эркин микрофон берип коеюн. Сизден баштасак, Эми рахмат эркин микрофон бергениңерге. Мен бир урок берип коеюн. Эми ушундай чакырганда урок берип атам. Бир айтчы досум дегендер жаздым жакында. Ошо урок берип коеюн. Айтчы досум эли жердин эсендигин, айтчы досум жашоо кандай экендигин, айтчы досум биз канчалык тырышпайлы өлүмдүн бир күн алып кетердигин. Айтчы досум ким көтөрөт мекен жүгүн, айтчы досум качкандардын бечелдигин, айтчы досум элестечи иш калбаса жашагандын бул жалганда бекердигин. Айтчы досум ак сүйүүнүн улуулугун, айтчы досум алган жардын сулуулугун, айтчы досум кээде көңүл муздатса да качан болсун төшөгүнүн жылуулугун. Айтчы досум достук кантип бек болоорун, айтчы досум аны саткан көп болоорун, айтчы досум алп ойлордун атасында көрпенделер биригишип жеп коёрун. Айтчы досум бала качан кубантаарын, айтчы досум бизди кимдер улантаарын, айтчы досум эртеңкисин ойлогондор жаңылашып жатышканын уламшаарын.
айтчы досум, көк асманды, аба сууну, айтчы досум, токтотуп бул талашууну, айтчы досум, токтотуп бул бөлүнүүнү элибизге берсинчи деп жаратууну, айтчы досум. Рахмат, сизде кыска ага. Мен кыска эле эми элиме журтайм деп кайрылам. Элиме журтун айтарын биз тезинен эл биримдикке ынтымакка келишибиз керек. Ошо азыр коткон балянын баары тең ошо ынтымактын биримдиги жоктугунан болуп атат. Эгер ошо ынтымакка биримдикке келип туруп, келечекке бир көз салып, келечек жөнүндө иш кыла турган болсок, бир сүйлөшүп ала турган болсок, анда келебиз. Анткени бизде келечекте чоң чакыруулар жана күтүп турат бизди. Мындан да чоң чакыруулар күтүп турат. Анткени мен катарымда анализ деп көрүп атам, биз ошого даяр болушубуз керек. Ага даяр болуш үчүн мамлекеттик бийлик абдан таза, ишмердүү, билимдүү адамдар келиш керек. Ошол эки чакырууну кабыл алганда, ошолор менен салгаша биле тургандай адамдар келиш керек. Азыркы ошол билимсиз адамдар отуруп алып туруп, биздин тагдырды чечип туруп, анга тыга тургандай акыбал болуш керек. Ошон үчүн элиме журтума айткым келет. Бийлик тандаганда, бийликтин өкүлдөрүн тандаганда эчтеке сатылбастан, эчтеке алданбастан, ойлонуп туруп, элге кызмат кылатын адамдарды шайлап алсаңыздар, азыркыдай мүңгүрөп отурбайт элек. Азыр башка ситуация болмок бизде. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин студияга келип атайын убакыт бөлүп маек курганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биз эфирди жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.